ящиктин өзүндө жазылат да, мындай сорттор ушинтип жазылып келет. Кадамжайдын Айры Баз айылында жашаган Айсулуу Жороева флорист кесибин өздөштүрүп жатат. Ал жолдошу менен бирге жугазын жана лаванда гүлүн өстүрүп келет. Ушинтип даярдап беребиз. Пиязы менен каалагандар көбөйтүп ала берет. Каалоочулар үстүн кыркып бериңиз дешет, үстүн кыркып тоз эмелерге өрөп беребиз. Азыркы бул упаковкасы крафт кагазы. Ал абаны өткөрөт, жакшы сактайт, көпкө чейин сактаса болот. Клёнкага караганда бул крафт кагазында жакшы сакталат дейбиз. Айсулуу Жороева гүл өстүрүүнү 4 жыл мурда баштаган. Эми мынтип флорист болууга бел байлады. Элет үчүн жаңылык болгон флористика багытына киришүү албетте кооптонууларды жараткан дейт Айсулуу айым. Таныштардан айткандар болду. Бул каяка сатасың, эми ушунча гүлдү өстүрүп алып, муну ким алат деген эмелер мен да өзүмдү да ойлонтурду чындыгында. Мынтип иштеген адамды көргөн эмесмин, жолуктурган эмесмин, жалаң гана интернеттен алгам бүт маалыматты каяка сатам деген дагы ой келди. Үй бүлөм колдоп турду. Албетте финансылык жактан сөзсүз түрдө жолдошум колдойт. Ар бир кылган ишибизди ишенген үчүн колдосо керек деп ойлойм. Үй бүлөм жардам берет, балдарыбыз, кыздарыбыз өздөрү жардам берип, отургузганда, даярдап жөнөткөндө, доставкага, упаковка кылганга бүт бардыгына ошол үй бүлө аркылуу гана жетишип атам. Эмеси болбосо биз эми өзүм жалгыз болсом мынчалык жыйынтыкка жетишим кыйын болот деп ойлойм. Флорист жыл сайын гүлдүн жаңы уруктарын алып өстүрөт. Эскисин гүл сатып алгандарга акысыз эле таратып жиберет. Эгер майрамга жакын гүлдөгөнгө жетишпей жаткан болсо, киши суу жылуураак суу куйса, бир 2 күнгө алдыга жылдырат. Отту дагы дайыма жагып туруш керек. Бул жерде температураны көзөмөлдөп турбаса болбойт. Көмүр жагып жылуулатабыз. Бир күндө бир кап кетет, сөзсүз. Ушул биздин ушул күнөскананы жылытканга бул азыр эниги 7 метр, узундугу 12 метр чыгат бул күнөскана. Баткендик флорист учурда жогазындын 17 түрүн өстүрөт. Быйыл гүлдөрдүн санын 14 миңге жеткирген. Башында жогазындардын уругун Орусиядан алдырып келген болсо, акыркы жылдары Казакстан, Азербайжан жана Европа өлкөлөрүнөн дагы сатып алууда. Бул Strong Gold деген сорту 1 жылдан бери эле өстүрөбүз. Аябай жакшы сорттордун бири. Катуу, жалбырактары да катуу. Бул ачылып кетпейт, мындай парпайып ачылып кетпейт. Ушул бутон бойдон көпкө сакталат да. Бул болсо биздин быйылкы жаңы сортубуз. Супер модель деген сорт экен. Башында мындай ак болуп, кийин анын розовый болуп ачылат экен мындай. Булар 3 жылдык лавандалар. Буларды кырккан сайын дагы чоңоюп өсөт, шактап. Айсулуунун Баткенде лаванда талаасын жаратуу кыялы бар. Аны бул өсүмдүктүн дарылык касиети, органикалык азыктарды чыгарганы кызыктырган. Бул нерсени биздин өлкөбүздө өнүктүрсө боло турган бизнестердин бири деп ойлоймун. Анан азыркы учурда тигүү цехтерин, таза гүл жеэнин тигүү цехи менен биргеликте өнүктүштүктө лаванда салынган жаздыктарды чыгарганга иш алып барып атабыз. Бул албетте лечебный подушка болот. Уйкусуздукту дарылаган. Өзүбүздүн эле сулуулук салондордо дагы сурашат экен лаванда майын. Бул терини аябай жашартканга, анан ошо нервтүү, успокоительный, тынчтандырганга дагы көп пайдалуу жактары бар экен да. Гүлдөгөндө гүлдөрүн кургатып букет кылып саттык. Көчөттөрүн сатууга чыгардык. Кургатылган букеттерин дагы сатууга чыгардык. Таттуу шириндиктерди, ошо лаванда кошулган шириндиктер чайга кошулса болот. Ошондой бир көптөгөн пайдалуу жактары бар. Колдонсо боло турган лавандандан алынган бал дагы аябай баалуу болуп эсептелинет. Лаванда гүлүнөн алынган. Каарманыбыз келечекте каражат топтоп, Европанын тажрыйбасын өз көзү менен көрүп, жаңы өнөктөштөрдү табууну самайт.